Ассаламу алейкум. Сіздер менен мен Ақтілек Қапаров. Бүгінгі видеомыз қысқа болса да, бирок қызықты болот. Кеттик анда. TikTok'то президент Садыр Жапаровдун көчөгө ысымы ыйгарылган видео жайылары менен чыгын төгүнүн бышыктоону чечтик. Бишкекте ушундай көчө бар бекен? Текшерип көрбөйлүбү? Соц тармактарда Рухи Мурас жаңы конушунда Садыр Жапаров көчөсү бар деген имиш тараган. Атайы чыгынып бардык, көрдүк, күлдүк. Жаңы конуштагы жаңылык эмне бул? Элди дуулдатчу жосун болуптур. А биз так даректи аныктоо үчүн спутник дүрбүсүнүн жардамы менен Садыр Жапаров көчөсүнүн төбөсүнөн түштүк. Караңыз, мында түркүккө кадалган такта. Аркасында кызыл чатырлуу особняк. Ал үйдөн ары да дагы бир кызыл чатырлуу үй турат. Тактанын сол жагында да үйдүн жер пайы түптөлүптүр. Ушундай кеп, баса. Дарек KG'нин сайтындагы маалыматка караганда, Рухи Мурастын төмөн жагындагы конушта эч кандай көчө аталыштары кезикпейт. Үйлөрдүн кадастрлык номерлары деле жок. Арине, Садыр Жапаров көчөсү дегеле каттоодо жок экен. Ушундай жагдайды көргөндөн улам бизде ой жаралды. Бул конуштун тургундары тактага Садыр Жапаров көчөсү деп биле салып, бийликтин жана коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, суу, жер, электр жарыгы жана документ көйгөйлөрүн чечүү алуу аргасын жасагандыр. А президент жарым жылдан ашуун мөөнөттөн бери Ак Ордо конушунун көйгөйүн чече албай, ызы чуудан башы чыга элек. Сыягы аргасыздын ишинен бул конуштун тургундары деле Садыр Жапаров көчөсү деген тактаны иле салышкандыр. Бир карасаң туура, бир карасаң күлкүлүү. Президент караламан калк көйгөйүн чечүүгө милдеттүү. Анткени бардык кыргызстандыктар бакубат жашоого татыктуу деп эсептейм. А сиз кандай ойлойсуз? Сиздер менен мен Ақтілек Қапаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.